экинчи ирет келип атабыз. Мына Багдабадтын негизги максаты Кыргызстандагы багбанчылыкты ыргалуу кылуу. Интенсивный багбанчылыкка өткөзүү болуп эсептелет. Биздин Борбор Азия багбандар биримдиги ошол түзүлгөнүнө документальный бир 2 жыл болуптур. Иштегенибизге ага чейин 2015-тен бери эле ошол Багдабад кылып келатабыз. Мына ушул кыска убакытта ушул 5 жылдын ичинде адамдарды биз эмнеге үйрөтө алдык. Адамдардын бардыгы азыр интенсивный ыргалдуу багбанчылыкты мурунку багбанчылыкка караганда мындай кирешелүү экенин түшүнүштү да. Анан баягы дагы бир ирет айтып кетейин, туугандар, багбанчылык бул интенсивный болуш керек да. Ыргалдуу. Мына 1 гектар жерге эң эле аз дегенде 1000 көчөт батат да. Эң аз дегенде. Мурдагы бактарыбызга караганда бир кыйла арбуштуу да. Мына кичинекей эле жерден мына мен иним 38 сотик жерге, ошол жерге алма бак кылган, ошол жерден мына 3-жылы 10 тонна алма алып атат да. 10 тонна алма алып атат. Алмасы эң кеми сатылганда 45 сомдон сатылып атат да. 50 центтен кетип атат. Мына эми азыр Баткен облусуна эмне отургуш керек деген бир чоң суроо туулуптур да. Мага көп чалып атат, Абдулла Ташиевич, 1,5 гектар үлүш жерим бар эле, ошол жерге эмне отургузсам дейт да. Эми туугандар, мындайда бардыгыбыз эле бир мөмөнү отургузуп алыш дегенден мында алыс болушубуз керек. Ар бир коктуунун, ар бир колоттун, ар бир тоонун астынын, ар бир тегиз жердин, ар бир жылганын өзүнө жараша климати болот. Себеби дегенде жайланышканда тоо кырка болгондон кийин шамал башкача келет да. Сизкине окшошпойт шамалы. Күнү дагы башкача тиет, сизкине окшошпойт да. Анан кийин сиз башка бирөөнүн моделин өзүңүзгө алып келип алып туруп, анан 3 жыл, 4 жыл күтүштүн эч кажети жок. Ата бабаларыбыз эмне отургузуп келип, ошол жерден жакшы түшүм алган болсо, ошонун полукарлигин отургуза бериңиздер. Бул эң жеткен илим ушул. Мына бизде болбой турган нерселерди алып келип алып отургузуп алып, чакана акчаларды коротпой атат да биздикилер. Мына азыр көбү кышта пыша турган алмаларды алып келип туруп, лейлекке отургузуп алып атат. Лейлектин ыстыгында баягы пөк болуп калат да. Жегени жарамсыз болуп калат жанагы. Товарный вид жоголот жанагыда. Анан кийин не болот? Ал базарга жүрбөйт. Базарга жүрбөгөн себебинен, аны сата албагандын себебинен анан ал айтат: алма болбогон иш экен, ана мына тутуда суда деп туруп баягы кийинки жасай турган адамдын эмесин кетирип берет да, желаниясын, каалоосун кетирип берет бак кылуу боюнча. Эми анан кийин дагы бир айтып кое турган нерсе, туугандар, бадамды мөмөлөрдүн падышасы дейт да. Бадам эккенден эч жалпыбаңыздар, бадамдын жакшы сортторунан эч качпаңыздар. Бадам боло турган болсо, азыркы полукарлик бадамдарда 1700 батат 1 гектарга. Түшүмү аябай жакшы салганда 25 килодан нарака салып берет экен. Жакшы салып бергенде. А болбот дегенде 15 кило. Бул деген 1700 дарактан 10 килодан алганда да 17 тонна бадам чыгып берет экен да. 10 килограммдан алганда 17 тонна бадам. Азыр өзүңүздөр билесиңиздер, азыр алманын килосы 30 сом, 40 сом болуп атат. Башканыкы мисалы үчүн 60 сом, 70 сом, анарлар мисалы үчүн 100 сомго чейин чыгып атат. А бирок бадамдай баалуу нерсе жок да. Эң сорту пас томтоктоп коет, баягы мындай болуп, колуң менен чака албайсың, тишиңе салсаң дагы бузулуп алган. Ошол 200 сом болуп атат да. А эгерде баягы королевский, президентский сорттору болсо, алар базарда 800 сом, 700 сом, 600 сом, 500 сом акча болуп атат да. Мына мен ошол кече лейлекке дагы айттым. Бул жакка дагы айтамын да. Туугандарым, бадам отургузгула, мистеп отургузгула, жакшы сорт жаңгак, ана фундук отургузгула. Ана пекан деген жаңгак бар. Баткенде болот ошол пекан. Мына ушуларды отургузушубуз керек. Базарга
Ertеге misal üçün bardığımız çereçine oturguzup alsak, bir demek ese bazarı kelebek kalsa, oşol жылы biz ne bolabız? Kıynalıp kalabız. Oşol жылы biz ne bolup kalabız? Bankrot bolup kalabız. Sebep degende ağıp ketет de onun karmaya besinde. Eğer de oşol çereçinin orada vişня bolsa, onu varenya kılıp alsak boladı. Mına, oşol üçün tuğanlar, bağbançılıkты kılganda, mında oylанып turup, sırazını üzüp turup sata turgan demez. Anı da kılgıla, biro основной жерде şunday mömölü daraklarda oturgusu gerek, чтобы mömösü saktалыш gerek, mömösü varenya boluş gerek, mömösü sok boluş gerek, переработкага жата турганды кылыш керек да. Kokon gilasini bilesizler, malı bu 4-5 gün ele. Bilesizler ha? Bağ olsa bağ oldu, bağ olmasa hiçbir yere geçer kılaktı. Now şunu oylanыңızlar tuğanlar. Bak Kılıçdan burada ilimin algıla, oşol her bir kılbatkan işiңердin, her bir kılbatkan işiңердin, dıykançılığыңardın, üzürün körüstün esebin algıla. Üzürünü körömün, ertege Kudayım buyurup nasip etse, uşudan men payda körömün degizler. Payda körömün, Kudayım buyurup nasip etse inşallah, uşudan men payda körömün. Oşon üçün men aytkanday kılıp turup, badamga, jangakka, mistege, pekanга, yandan keyin funduka hareket kılыңızlar tuğanlar. Bu Kırgızstan'da değerlik 80% yerin zanimat etip turup, uşunday uzakka saktalçu, переработкага түшчү, mömölü daraklarda oturursunuzlar tuğanlar. Yine hazır суроо жоопторго bereli tuğanlar, özüңөрдүn bağbançılığыңар жөнүндө суроону бериңиздер. Ошол Абдулла ака сиз айтып аткан мына жаңгактар, мистелер мына биздин Баткенде ысык шартта боло береби? Ошону сурайын. Мистелер булар Иран менен неменин чектеш жеринде болот. Куду менен ушу Баткен Лейлектин погодасы да ябай ысык. Шунчалык ысык, баягы мистени bir miste darактан 100 килограммга чейин мисте алат экен да. Шунчалык иштеп коюптур. 30 жылдык, 40 жылдык мистелер экен. Ахмади деген сорт экен. Дүйнө жүзүнө сатылат экен. Анан азыр бизге келип аткандары бар го, бичи пүч. Экинчи же үчүнчү сортун пияка жөнөтөт экен да. Жакшы ичи толуктарын Европага кетет. Бизде мисалы үчүн айылыбыздын үстүндө миңдеген гектар жерлер бош жатат да. Баягы даш талаа болупчу. Ошолорго суу чыгарышында жолу бар, бирок кичине каражат керек. Ошол жака кандай көчөттөрдү эксек болот? Бадам ошол эле мистени ошол жерге отургузабыз. Анан жүзүм ошолор да болот. Жүзүм дагы сонун болот. Мына өзүңүздөр билесиздер, мына чек арада жашайсыздар. Bir күндө эң эле аз дегенде сезон кезинде Лейлек жактан bir 200 спринтер чыгат. Буяктан о немеден кошулуп, чоң таладан чыгып, эң эле аз дегенде күнүнө 300-400 спринтер жүзүм ташылат. Ал жүзүмдөрдүн бардыгы биздики эмес, ал Тажикстандан чыгып атпайбы. А биздин өзүбүздүн жерлерибиз бош жатат. Кече мен видеодо дагы көрсөттүм. Мына ошол жерлерге гектарлап, 1000 гектарлап жүзүм отургуза турган болсок, Хусейни, Мерс, баягы немеси, баягы Тайфусу, бардыгы эле жүзүмдөр болот да бу жерде. Жүзүм зар болгон. Бизде Кыргызстанда жүзүм шунчалык көп болгон. Баягы жүзүмдөрүбүздүн баягы сыгып туруп, согуну биз бардык мамлекеттерге ошол кошмо неме баягындай СССРдин бардык эмелерине айдаганбыз да. Союзный республикаларга. Азыр болсо биз өзүбүз жүзүмгө зарыгып отурабыз. Бизде өзүбүздө жүзүм жок болуп атат да. Мына эң өкүнүчтүүсү ушул болуп атат да бизге. Биздин жерлерибиз бош жатат, бирок биз базарыбыз толтура башка жактан келген мөмө жемиштерде, башка жактан келген. Кытайдан келип атат, Ирандан келип атат, Азербайжандан келип атат алмалар бизге. Казакстандан уже алма чыгып атат. Баа биз айткан ыргалдуу багбанчылыкты казактар кылып койгон, 5000 гектар, 10000 гектар жерге кылып койгон, ошонун алмасы келип атат бизге. А биздин өзүбүздүн жерлерибиз бош жатат. Эмне себептен бош жатат? Болгондо өргө суу жок болуп атат да. А сууну алып келиш бул техническийлер решение нерсе биз мисалы үчүн о немелерге окшоп Израилге окшоп ондой какырап калган жерибиз жок. Кудайга шүгүр бизде мөңгүлөр бар. Жыл сайын, күн сайын, минут сайын эрип, ылдыйга түшүп келе жатат. Биз ошо өзүбүзгө келген суунун 90
6% башка жака кирип кетип атат, 4%ны Кыргызстан пайдаланып атат да. Болгону 4% калган суу ошол бойдон түшүп кетип атат. Бизде ондай болуш керек эмес. Биз оны решать этишибиз керек. Канал казыш керек, насос коюш керек, бардык шартыны кылып биз багбанчылык кылышыбыз керек. Болбосо биз жалкоо эл болуп баратабыз да күндөн-күндө. Мисалы үчүн биз жерди жашылдандыруунун же жерге бир бак тигүүнүн алдында, мисалы үчүн адамдын бизде азыр өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө бак теге албай атабыз да, өзүбүздүн жан дүйнөбүз жашарбай атат. Мисалы үчүн бир 10 гектар, 20 гектар жерге бир чогуу биргеликте ынтымакта бир түрдүү дарактарды эгип, бир түрдүү интенсивный бакылоо десек, мисалы үчүн бири-биринин путун тартмай, аны жамандамай, урууга бөлүнүп албай, мыналар дагы бир нерсени баштап атат. Ошондой бөлүнмай да, мындай ынтымакта бир өнүгөлү деген максат жок болот да. Бак тегерден алдын бизде эң негизги проблема ошол болуп атат да. Тажиктерден үйрөндүм да. Тажиктер мага мотивация беришти. Ошо Тажикстанга баргандан кийин ошол тажиктер менен сүйлөшүп, тажиктердин өлөсөсү ушул бир сотук болсо да бак кылыш керек деген максат менен жашайт экен да тажиктерден. Ал жерде мисалы үчүн сен чоң чайханаң болобу, рестораның болобу, баягында чоң үйлөрүң болобу, карабайт экен. Эч кандай эмеси жок экен да. Алардын эмеси мындай багы болсо анан кийин уважать этет экен да. Анан главврач болобу, же бир жерде прокуратурада иштейби, же бир кандайдыр бир пожарныйдын начальнигиби, сөзсүз түрдө багы бар болот экен. Ошол менен таанышып, баягында дос болуп, сүйлөшүп, мамиле кылып жүрдүк. Барат үйүнөн кичине назын оз тийгизет, алып барат дагы багын алып чыгып кетет. Ошол жерде тамак жасап, ошол жерде сыйлайт да сени. Өз колу менен үзүп берип, мынау мындай жүзүм, мынау мынандай өрүк, мынау мынандай жаңгак, мынаны мен Кыргызстандан алып келип отургуздум деп биздин арчаларды алып барып отургузуп алган. Ушунчалык кооз. Карап турсак, биздин арчалардын, администрациялардын жанындагы арчаларды көрсөңүздөр, сап-сары болуп күйүп калган. Неден күйүп калган? Билесиздерби? Азык жок, азык жок да. Алар болсо ошонун астына көмүп аткан, дагы бир нерсе салып аткан, чиринди салып аткан, карасаң, тоодогудай жап-жашыл болуп турат да, кароо жок да бизде. Анан сен туура айтып кеттиң, иним, эң биринчи бизде ынтымак жок болуп атат да, ынтымак жок. Азыр бир бажаңдын доосу той кылып калса, же бажаң той кылып калса, баласын үйлөсө 5000 сом акча алып барасың да. 5000 сом акча алып барасың. Эгерде мисалы үчүн айыл өкмөт келип туруп, Алмаз же Ислам келгиле мынерден суу чыгарабыз, акча жыйнайлы десе, өлүп кетсе бербейбиз да. Ошол бир айында эң эле кеминде 100 киши жашайт. 100 киши 5000 сомдон бере турган болсо, 500 000 сом акча болот. 500 000 сом менен биз бир жерде мында абат кылып, хотя бы бир 5-6 гектар жерди бак кылып, парк кылып койсок болот, балдарыбыз барып ойнойт. Андай жерлер бизде айылда толтура да. Толтура жатат. Бирок ошону көктөндүрүшүнө келгенде мамлекет кылыш керек. Мамлекет кылып берсин дей беребиз да. Бул өтө туура эмес да. Бул мына Израилди кинолорунда көрүп атабыз. Израилдик бир өзүмдүн акем бар. Ошол менен Израилден прямой тартып көрсөтөт да. Абдулла Ташиевич дейт, мына азыр январь айы дейт. Январь айы дейт. Эшикте плюс 36 дейт. 36 градус ыстык дейт. Көрсөтөт да, жап-жашыл кылып, ар бир дарактын астына шланга тартып барып ошону сугарып туруп ошону жашылдандырып атышат да. Бизде ондой жок да. Биз жашылдандырбайбыз, биз кайра кыябыз. Союз мезгилинде бизге канча 1000 гектар токой менен канча 1000 гектар бак калып кеткен, ошонун азыр 10% да жок экен да. Кыйып салыппыз, бар жокту өптөп жок кылып, тыйып астынан берип чукуп, дөмүрүлдөн барып жагып таштайбыз да. Жок да, туугандар. Мына ушунусу обидно болуп атат да. Мына азыр туугандар, негизги биздин максатыбыз, бул жерде чогулганыбыздын максатыбыз туугандар. Ушул жерде бир уюм ачып кетсек. Борбор Азия багбандар биримдигинин Баткендеги уюму болуш керек болуп атат да. Мына ушул уюмдун негизинде биз эмнени алып барабыз? Мына ушул жерден азыр Руардын начальнигинен сурайбыз. Мына Баткен облусунда иштебей турган питомниктер көп. 10 гектар, 15 гектар, 20, 30, 50 гектар деген. Мына Лейлек районунан да кеше биз бардык. Бир жерде 44 гектар жери бар экен питомникке. Дагы бир жерде болсо 15 гектар жери бар экен питомникке. Азыр эми мындай да туугандар. Биз ушул жерде тургандардын
бардығыбыз бақ қыламыз деп әрекет қылып атабызбы? Бақ қылған үшін бізге сапатты көчөт керек. Сапатты көчөттү біз қайерден алабыз? Сапатты көчөттү біз заграницадан жүктөп келіп атабыз. Bir көчөт, ең арзан көчөт 230 сом болуды. Ең арзан көчөт алманыкы 230 сом болуды. А қымбат көчөттөр болсо 5 евро болуды. Жакшы кокон гилес көчөттөр, жакшы бадам көчөттөр, мисте көчөттөр 5 евро болуп атат да. Эми туугандар, эми бардыгыбыз жапа-тырмак бир аракет кылып, мен силерге жардам берейин. Ошо Туркиядан жакшы бир мугалим алып келип берейин. Контракт менен келет бул киши. Бул жерден ушул Баткен облустунун администрациясы силерге bir жер ажыратып берсин. Же Баткен районунун администрациясы, Токой чарбасынын жери болобу, же эски питомник болобу, бир жер ажыратып бериш керек болуп атат. Мен азыр лейлектиктерге сүйлөштүк. Лейлектиктер 10 гектар жерге бадам менен мисте өндүрө турган болушту. Азыр алар уюм болуп акчасын топтой баштады. Эми мындай айтып коеюн. Türk kese en ele az aylığa kele turgan bolsa bu 2000 dolarga kelet. 24.000 dolar aylık töle veriyoruz oğlum. Bir yıl karayıp pitomnikte. Tak. Jatakanası bulut. Jegen içkeni bulut, perilyotu bulut. Oyak biyağı 30.000 dolar akçaڭarda alat da ol. Ocak bulacak. 30.000 dolar akçaڭarda alat. Biroq ol Türk kelet dagım ne kılıp beret? 10 gektar jerge 1,5 milyon miste köçöt jasap beret. Badam köçöt jasap beret. 1 dolardan satkanыңарда дагы 1,5 milyon dolar болот да бул. А 1 dolardan onday sapatlı köçöt hiç жерде жок. Мына ушуну организовать этели. Biz ушуну кыла турган болсок, анан кийин багбанчылык өнүгөт. Качан эле көрдүм эле кыргыз барып туруп 500 сомго көчөт алып эккенин. Ондай болгон эмес, болот дагы бизгилер айтат, кой дейт. Онун көрөктү дейт, өзүм пайванды кылам дейт, же бир нерсе кылам дейт. Уругунан чыгарам дейт, убара болуп, карып барып жүрө берет да жүдө. Келгиле ушул ишти организовать этели. Мына 1,5 milyon көчөт чыгарып бергенден кийин ал көчөттү сатып, ол Түрктүн дагы эмесин чыгарасыңар, расходуну. Өзү менен өзү 30 миңини чыгарасыңар. Калган көчөттү ошол акча власть эткен адамдар сатып алабы, же элге бекер берип береби? Өзүнүн иши да бул уже. Бул ошол кылган уюмдун жумушу болот да. Анан бул жерде ошол Түрктүн айлыгы, анан кийин баягы администрация силерге берген жердин арендасы, суу акы, ошондой. Анан кийин помощниктер, рабочий алат, ошолордун бардыгын эсептеп чыгаргандан кийинки пайда силердики болот. Ошон үчүн ошол жерге азыр Баткен питомниги деген бир акционердүү общество түзүшүңөр керек силер. Акционердүү общество түзүп, ал жерде 20 адам болобу, 50 адам болобу, 100 адам болобу, биргеликте ушул ишти алып барышыңар керек. Жалгыз адам кыла албайт да буну. Кудай кааласа быйыл күздө келе турган болсо, иншалла. Мына жаздан баштаса, кааласаңыздар, же күздөн баштай турган болсо, 2 жылдан кийин уже көчөт сатасыздар. Көчөт таркатасыздар. Көчөт отургузасыздар. Бул деген канча. Анан кийин бул иш ошо бойдон токтоп калбайт. Ошол кишиге эмне агроном болуп окуган биоинженер жакшы өзүңөрдөн бала кошосуңар. Бала кошосуңар, ошол барып ошону үйрөнүп туруп, ошол Түрктүн илимини алып калат ол. Түрктүн илимини алып калып туруп, ушул жерде кайра жандандырып кете берет. Түрк мисте жасай алат, өрүп жасай алат, бадам жасай алат, жаңгак, фундук, пекан, шабдалы, алма, карагат, гилес, бардыгын жасай алат. Эгерде кааласаңыздар, ошол 10 гектар жерге, мисалы үчүн 1 гектарына мисте, 1 гектарына ошону да жасатып алсаңыздар болот да. Зато көчөт силерге бир 20 сомдун тегерегинде айланбаган бир акчага туура келет да. Силер ушуга макулсуңарбы? Ошондой азаматтар барбы араңарда? Ошол акчаны власть этип, көтүп, акчасын чыгарып алганда. Же бир ошондой бир топтолгула, же болбосо ошол Баткен областы боюнча эң ошол ишке жарамдуу немеден баштап туруп, ошол азыр шерине жеп аткан неме биз мисалы үчүн көп өзүбүздүн райондун иштерине катышабыз да. Мына 70-жылдан баштап эсептейли,
70'ler toplaсын 1000 сомдон классташтар, анан 71'ler топтосун, 72'ler ар бир айылдан топтоп, ошондой кылып туруп питомник кылышыбыз керек. Көп түкүрсө көл болот да. Ушул ишти организовать эткени бизге бир жакшы бир өтө мындай зээндүү, зиректүү, колу таза, жакшы бир адам керек болуп атат да. Бул деген нерсе бардык райондордо уюштурулат. Бир эле Баткен районунда эмес, Кадамжайда да ушуну уюштурабыз. Лейлекте уюшту, башташты иштерин, аракетин башташты. Мына дагы түз эфирде пайдаланып айтып коеюн туугандар, эгерде айылыңардын питомнигине акча сурап кала турган болсо туугандар, ошол 1000 сомду берип коюңуздар. Ошол адамдар ошону питомник боло турган болсо, ушунчалык силерге пайдасы тиет да. Бул питомник көп жылдар иштейт. Бул питомникте мына Кыргызстандын шартындагы бардык көчөттөрдү чыгарып берет. Мына ушуга аракет кылыңыздар туугандар. Себеби акыркы жылдары бул кээ бир айылдарда болуп атат, чет жактарда. Мына өзүбүздө Баткен центринде жакын жерлерде Бужун, Кызыл жол, Мамакта, Ыртысталар уже өрүп сая калды, каразаң болуп, уже вариант болбой калды. Ошого бизде азыр мисалы Кызыл жолдо бизде аз жер бар. Ошол өрүп же мына тоонун астына жайгашканда күнгө жакты тоо тосуп турат да. Теске жакты. Ошондо баягы жер кырчы дагы бизде багындай биздин тил менен айтканда баягы сабыз тупрак эмес да, шагыл. Мындай сайдагы баягы кадимгидей эле шагыл бар го, ошондой эле да. Ошол жерге аз сиз айткан мына биздин Бада, Мисте, Жаңактын бол кургак жер. Кургак мындай суу өтө жакшы келбейт да, аз келет. Ошону тиксе кандай болот? Мындай тамырлары кандай болот? Бизге ошол талапка жооп береби ошол жердин климатыначы? Себеби жер дагы ал жерде багындай өзүгө ала турганчалык эмеси жок да. Эмеси азыраак. Азыгы жок. Азыгы азыраак да, себеби ал жерде багындай тупрак азыраак, шагыл көбүрөөк, таш көбүрөөк да. 230-220 түп бар да. Алмагар ошол уже 6 жылдык болуп калды. Былтыр где-то 15 тоннадан көбүрөөк болду. А сиздин айтыңызга караганда 38 сөттөн эле 10 тоннасы, значит, бул биздики баягы эмеси түшүмү аз болуп атат да. Ошонун дагы значит бир себеби бар да. Ошону такташтырып мындай сурайын дегем да. Бирок силердики кандай подвойда? Несі? Эски көчөттөрмү? Эме. Ошо кандайда эме да. Жылдыз алма менен биздин тил менен таш алма да. Эски типтеги. Мына карлык эмес да. Бирок жери өтө жакшы. Себеби көп жылдан бери жаткан жер да. Мына тупрагынан жакшы. Бак отургузуудан мурун биз анализ алышыбыз керек. Жердин анализин алып туруп, жерге кандай элементтер жетпейт, ошону толукташыбыз керек да. Мына барсаңыздар, жерди 4 жеринен конверт кылып туруп, ортосунан алып туруп, 2 килограммдан алып саласыздар да, бир челекке салып аралаштырып туруп, анан 2 килограмм апарасыздар. Апарып тапшырсаңыздар, ошол жерде сиздин жериңиздин биохимический анализин чыгарып берет. Эмне жетишпейт? Эмне жетишпегенин сиз ошону толуктап бересиз. Толуктап бергенден кийин анан ошол жерге анан кийин бак отургузулат да. Бизгилер биринчи барат, кичине эле казат да, билесиңер, кичине казабыз дагы, анан кийин ошол жерге эптеп тамырын тыгып туруп көмүп коебуз да, судан куюп коебуз. Анан ошо бул баягы грунт деп коет да, канча жылдан бери мына туруп калган грунт да. Ага эмне алып барыш керек? Ага кичинекей экскаватор бар го. Аласың. Через сито жерди өткөзөсүң, электеп. Тоонун кыртышынан 10 эле сантиметр кылып кыркып алып келесиң, портерге жүктөп. Баягы 50 на 50 аралаштырасың, баягы тешикке саласың. Анан кийин ошол жерге отургузасың. Анан ошондо жумшак болот дагы, баягы эмеге, ташка дагы, немеге дагы тийбей, анан кийин тамыр жакшы жайылат дагы, тамыр жайылышып алып туруп, суу ичүү системасы, анан кийин баягы азык алуу системасы дагы жакшы өрчүйт дагы, анан кийин түшүмгө иштейт да. Анан баягы силердин багыңар, силердики эски типте да. А бул болсо ыргалдуу багбанчылык кылганда 38 сот экен. Бул не предел? Бунун алмасы бар 40 тоннага чыгат. Бул 3-чү жылкы түшүмүн айтып атабыз сага. Ошон үчүн туугандар, багбанчылыкты интенсивный кылыш керек. Ыргалдуу гана багбанчылык болуш керек. Анан
Дагы бир айтып кой турган нерсе, туугандар, анан эрте бышар мөмөлүү дарактарды отургузгула. Эрте бышар алма, эрте бышыш керек, өрүк, мына армянский шалак бар го. Мындай болуп турат. Бир досум бар Тажикстанда, Гани деген. Ганинин 28 гектар ушундай өрүк багы бар да. Гани ошол жерге ар бир жылына $28,000 только суу катыга берет экен. Суу ичкениге берет экен. Өкмөткө төлөйт экен. Суу үчүн. Одан сырткары жердин налогу бар дейт, канча. Мына ошолордун бардыгын актатып атат, ошол армянский шалак деп коет, өзүнүн аты ананасовый абрикос. 1 килограмм ошол жайда 60 сомдон кетет. Ордунда. Бирок карайт да. Эрте менен кечке ошол жерде да. Астына салып аткан, үстүн тәрилеп аткан ушунчалык карайт да. А биз кандай кылабыз? Биз отургузуп эле коебуз, болду, давай, бер деп чата беребиз да. Астына эч нерсе бербейбиз. Астына мисалы үчүн ким айтат мисалы үчүн, мен астыны качантан бери мына жылыга мынтип дарылайм деп. Дарылабайбыз, үстүн да карабайбыз. Азыр мына күн өткөн сайын, неме болгон сайын баягы зыянкечтердин дагы ар кандай түрлөрү чыгып кетип атат. Ар кандай түрлөрү жүрөт да. Мына ошого азыр бул жерде мына Турсунали ака келиш керек эле да. Мына силердин барлыгыңардан пайдаланып, силер азыр айтып атасыздар, курттап кетип атат. Өрүк курттап атабы? Курттап атат. Кокон гилес курттап атабы? Курттап атат. Тура? Алма курттап атабы? Курттап атат. Тура? А Турсунали ака бул жерде азыр силерге энтомофаг жөнүндө айтып беришет. Энтомофаг жөнүндө укканыңар барбы? Барбы? Энтомофаг бул деген dünya жүзүндөгү эң арзан зыянкеч менен күрөшө турган эң эффективдүү способу бул энтомология. Мына ушул жөнүндө азыр Турсунали ака раза көп айтып бериш керек эле да силерге. Мына биз жакта такыр мисалы үчүн билбейт. Айылдарга бул информация жете элек. А болгону кичинекей эле чымын биздин чоң проблеманы чечип коет да. Болгон 150 сомго мына кровяная тлея деген бар да. Колуңду мындай кылсаң дарага жармаша алган кара-кара, колуңду мындай алсаң кан болуп калат колуң. Ошого бир эле жолу афилинус дегенди алып келип коесуң, өмүр бою жок болуп кетет да. Эч качан кайра келбейт ол. Мына ушунун илими бир эле жолу коюлат, афилинус кровяная тлеяга ошо бойдон жок болуп кетет. Мына ушул илимди бериш керек эле. Эми күндөн күнгө эми азыр багбанчылык Кудай кааласа өнүгө баштайт. Аз күндөрдө Кудай кааласа мына биздин Telegram группага биз жакшы бир Түркияда бүтүп келген бир жакшы бир адисти кошобуз Кудай кааласа. Мына ошол жерде мына интенсивный дарактар боюнча силерге кеңири маалымат айтып берип турат. Мына ошого туугандар биздин эми азыркы кыла турган ишибиз бүгүнкү кылгандан максат азыр ошол уюмду түзөлү туугандар. Мына ошол уюмду түзүп туруп, мына ушул уюмдун негизинде питомникти негиздейли туугандар. Ошого өзүңөрдүн араңарда активист ушундай Баткен шаарында, Баткен областында мындай танылган, мындай жакшы бир жигит барбы? Кимди сунуштайсыздар мына отургандардан? Чтобы эртеге ушул ишти алып барыш керек. Бул жерде чоң каражат болот. Шунун бардыгын аткара турган питомник курабыз. 3-жыл болудан быйыл Түркиядан келип, ошо түрктөргө мен Баткен районунун жерлерин полный көрсөттүм. Кызыл белди көрсөттүм, барып Карабалаттын астын көрсөттүм, Кептешти көрсөттүм, анан Бозадырга бардым. Кызыл белдин жерин жаратпай койду, ушул тагыда гипс көп экен. Жаңгакка боло турган жер Кептештен жаккан жер ошол жер болду. Себеби Кептеште биринчиден тупурактын составы жакшы экен. Түрк уже көрүп туруп эле билди уже. Анан онон Бозадырга өттүк. Эң башкача айтканда, ол дагы өзүнүн көчөтүп предлагать этет да. Биздин Кыргызстан азыр ушундай состоянияга жетип калдык. Бир балага эле пул жыйгыла десең, өзүбүз калып премьер-министрибиз, президентибизге чейин урук кыла бергенден кийин эч пул жыйбай койду. Муну ачык айтыш керек. Туурабы? Туура эле. Аны эми маселен жаңгы ишти уюштуруп кетиш үчүн биз жасалма жол мураттандыруудун практикасын алышыбыз керек да. Биз 9 ай өкмөткө
10 жыл мурун жасалма жол уруктандыруунун оборудованиясын 80 000 сомдон умалда 80 000 пул жүзө кетти пул болду. Кылалар албай колдорго бергенбиз дагы. Ошондон 9 оборудованиянын биттеси гана иштеп калды, калганын баары суу билактап баштады. 80 000 сомдук нерсе. Ана эми 2 жыл мурун Минселхоз biz bu iş işe açmaya kaldı. Spesialist alıp gelmesek bolbaydı ki. Spesialist okutuşuz gerek. Birinci ölçü davranını beriden aldım. Maşınanın bir öyle balasıga bereden aldım. Onu başla balanı maşınaya iletişim ötüş gerek de duralım. Onların olsa bugün günde 450 kıldı şu. Yılda. Bir yılda. Yani mesela bir yılda birinci yılı 165 baş. Keyin öz oturup bir yılki yılı 450 baş. 450 baş. Başkaça aytқанда специалист biz okutup alып келди. Специалист алып иштеп атат. Район боюнча мына дарашылар билесиңер, албай каласыңар. Şu иштеп атат. Эмне себептен биз интенсивный көчөттөргө şu специалистти жөнөтүп окутуп алып келип туруп ошону алып келсек анан кийин питомникти ассак болбойт. Жаңы 10 гектар жер боюнча, 10 гектар жер боюнча биздин район бөлүп бере албайт. Себеби биз 10 соток жерге жанагы бойнесек курайм десек, инвестор келди. Köylü ошондой инвесторлор келет, айлык өтөр жер бөлүп бере албайт. Себеби биздин система ушундай болуп калган. Ого жер бөлүп бериш үчүн сессия коюш керек экен. Сессиядан анан кийин депутаттар ошол жерге чечим чыгарып бериш керек экен. Ол анан чечим чыгарып берген жер кайсы категорияда? О категориядан башка категорияга өткөзүш керек. Ошону менен баягы чозулуп күнүгүч кеп жок болуп кетет. 10 гектар жерди биз 10 соток таап бербеген, кайдан таап беребиз 10 гектар жерди? Хорошо, эми маселен мен ондой деген нерсеси жанагы ошол питомникти организовать эте турган адам. Маселен азыр бизде отурган жерде ушунчалык нерселерди көргөнүбүз менен биз ошол питомникти өндүрүп, өстүрүп, кийин пайдасын көргөнгө биздин акылыбыз жетпей атат да. Башкача көрө элекпиз биз али. 1000 марта отаз бир гектар көрө элекпиз. Ошон үчүн бир образованиясы бар баланын. Жол болсом ошол неме болуп аткан немеси менен жаңы көчөт менен тааныштыгы бар. Адамдар бар бизде. Жылга көчөттү бала чагасы менен өндүрүп кыздарга чейин баягы скрешение кылат, кыздарга чейин. Ошондой адамдарыбыз бар. Эмне себептен биз ошо битте специалист ошого 1 жылга же 2 жылга бул Индонезияга 1 айлга барып келген кылбайбы? А 1 жылга биз жөнөтөлү, пожалуйста, ошол бизге келе турган түркү ошо биздин балабызды окутуп берсин. Анан каржы маселесин дагы бир жактан чечилип калат. Же эл көтөрүү, же болбосо дагы бир жогору жактан нерселер болуп калат. Эмнеге ошону бизге кылып бере албайт ошо түрктөр? Обязательно түрктү специалист алып келип биз иштетишибиз керек. Көчөт жасашка 2 жыл убакыт кетет. Хорошо, 2 жыл убакыт кетет. Анан тети жигитти параллельно жөнөтө берели. Ол жигит барып окуп келе берсин. Азыр эгерде мына араңарда дагы ким окуйм десе, İzmir'de Ege деген университет бар. Ege дарыясынын неме деңизинин боюнда жайгашкан. Бир эле убакытта 120 000 студент окуталат да. Азыр ошол жерде 75 000 студент окуп атат экен. Ошонун немеси бизче айтканда ошонун ички мындандай менеджери окууну полностью жүргүзүп, деканга айлык берип, анан ошонун ичиндеги общежитияларды убирать эткирип, бардыгын ошондой иш жүргүзүүчү менеджери чакырып, мени Измирге барып, неме ошол жерде фидаанчылардын немесине катышып келдим да. Айыл чарба немелерине. Ошондо айтты да, Кыргызстандан 4 эле бала окуйт экен. Болгон 4 экен. Казакстандан ошол маалда Казакстандан 800 бала окуйт экен. Өзбекстандан почти 2000ге жакын бала окуйт экен. Түркменистандан окуйт экен, Афганистан, Алжир, Сомали бар жок дүйнөдөн келет экен. Кыргыз 4 кыргыз жүрөт. Ошо 2 кыргызы бүтүптүр дагы ошол жерде жумушка калыптыр. Анан 2 кыргызы Подкурска барган экен. Эми Подкурска барганда где-то бир алат экен. $3000 алат экен биринчи жылы. Калган жылдары $500 экен окуусу. Ошондо 3000ге $5000 менен окууну бүтүп келет экен бала. Анан жумуш аябай көп экен. Жумуш. Кичине эле барып мына форма кийип охранник болуп мында 4 саат отурсам, где-то бир 1000 сомго жакын айлыгын чыгарып берет экен да. Себеби дегенде алар келгенден кийин олар лабораторияны башкарат да. Чоң лаборатория. Себеби дегенде аны мисалы үчүн
пайванчы курстарды окутабыз балдарды. Олар сыртта иштейт. Именно баягы отросток чыгат, анан кийин теплицага алынат, теплицадан өсөт. Өскөндөн кийинкиси анан сиз айткандай подвой привой ортосуна каланан видный штампты басып туруп, ого 2 айлык курс жетет да. А именно баягы лабораторияны башкарыш үчүн целый структураны ал жерде почти бир эле питомникке инвентор лабораториясы менен. Эң эле аз дегенде $5 миллион келет. Аны деген 2 ай окуган бала башкара билет да. Биз ошондой окумуштуу балдарды чыгарышыбыз керек. А беркини болсо баягы эле способ алып келебиз түрктү. Мына ушундай залга топтойбуз балдарды. Ояка барып $500 ояка $500 бияка $1000 акча коротуп коет дагы. Мына ушул жерде эле училищенин базасында эле окутуп коет келет. Ол жеңил эле. Лаборатория деген жаңы сортторду изилдеп чыгуучу деп түшүндүрөт. Жок, лаборатория дегенде именно баягы мынадан айтып Оолуларын аныктайбыз. Булар лабораториянын ичинде баягы именно эмени жиметип туруп баягы дарактын эмеси. Ошодон чыгарышты үйрөтөт да. Жаңы сортту. Жаңы сортторду эмес, именно ошол даракты, мисалы үчүн биз заказ берген Павлония дейбизби, же алма дейбизби, же гиляспи, ошону чыгарып бериш керек да булар. Ошол жөн, ошонун илими. Туруктуулугуну караш. Анан щитовкага, паршага, бактериальный ожогко иммунитет берип, ошентип чыгарып берет да. Ошонун илимин алып келиш керек. Эми чындыгында келгенде ал жерде башка мамлекеттин адамдары окуптур. Мына кыргыз балдар ошол жерде бизнес ачыптыр, сразу эле кыргыздар барган жерде эле бизнес ачат, экөө ошол жерде калып кеттир. Анан Туркияда бүтүп келген мына Медербекти көрүп атасыздар, Медербек кандай илим берип атат. Бир эле бала кандай немелерди үйрөтүп атат да. Себебен ал биякта эмени Скрябинаны бүттү. Анан ояка барып туруп дагы 3 жыл, 4 жыл окуп, анан докторантураны жаттап, эми бул деген ушунчалык чоң кадр болуп калды да. Мына ушундай балдардан көбөйтүшүбүз керек. Мен айтканым ошол да. Бизде пока өзүбүздө кадр болмоюнча Түркия бизге чайнап берген. Мына биз мына Борбор Азия багбандары биримдиги биз даярбыз. Эгерде балаңар болсо, окутууга берем десеңиздер, биз дайыма даярбыз да. Анан группага да кече таштадым, көрдүңөрбү? Ошол жерде дагы 50%, 80% демелер бар экен, скидкалар бар экен. Грантовый окуулар экен да. Ошол жерде биоинженерия деп жүрөт. Мына ошол жака именно балдарды, кыздарды ошол жака жөнөтүшүбүз керек. Питомникте. Баягы түрктүн келишинен силер неме болбой, кыжалат болбой эле коелу. Ол түрк келе турган болсо, ол өзүнүн эмесини берет, знаниясыны берет да. Өзүнүн илимини берет ол түрк бизге. Ал түрк келет дагы илимини берип туруп, ошол көчөттү жасап берет, деп пайда болот да олар. Анан ошол эле немеден түрктөн биз пайванд кылышты, улашты, и колоновидный штамп коюшту үйрөнүп алабыз. Достор, эгерде дарактар Wi-Fi чачканда, анда жаштарыбыздан баштап карлар чейин аны бардык жерге отургузмакпыз да. Себеби бүгүнкү күндүн ал зарылдыгы болмок. Тилекке каршы ал нерсе бизге жөн гана кычкылтек чыгарып берип атат. Жашообуз үчүнчү. Бишкекти көрүп атасыздар, кандай акыбалда болуп атат. Биздин келген негизги максатыбызды, зарылдыгыбызды түшүндүрүп кетели деп кеттик. Биз именно бүгүн келип питомник түзүп кетип, бүгүн эмес, эртең эмес. Буюрса боло турган нерсе. Баткенди билебиз, 100 миңден ашкан Баткен район халкы болуш керек ошондой, 70 миң төгөрү. 70 миң төгөрү. 99.521 киши. Мынакей 100 миң болуп калыптыр да уже. Бул жерде бардыгыбыз Баткенди өрүктүн атынан тааныйбыз. Кыргызстан Баткенди өрүк зарлуу мекен катары тааныйт. Урматтуу достор, акелер, карындаш эжелер. Биздин багытыбыз каяка карап кетип атат? Биздин келечегибиз каякта? Күйшөлү биздей турган, жол келе турган бул жаштар. Бул биздин келечек го. Туурабы? Биз ошол максатты кайсы 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 50 жылдан кийин кайсы тармакта көрө алабыз биз? Биздин Баткен кандай өнүгөт? Мына ушул тармак боюнча азыр эгер 10 жылдан кийин биз бак тиксек кандай болот? Биздин жашоо шартыбыз кандай болот? Мына ушул боюнча биз сиздерге бактабаттын максаты ушул.
Биздин келген себебибиз ушул. Эгерде биздин жашообуздун жакшырышын ушул бак түйгүдөн көрсөк кандай өнүгүш керек? Мына ушул багытта кандай болуш керек? Бизде ориентир болуш керек да, туурабы? Биз ушул убакка чейин чоңотабыз тигип койгон өрүктү азыр дагы жеп келатабыз. 300 жылдык өрүктөрүбүздөр бар, туурабы? 300 жыл азырга чейин мөмө берип атат. Бирок замандын талабына ошол ылайык калып келеби? Келечекте кандай болот? Биз чоңотабыз түзүп берген бакты жеп келатабыз, биздин келечектеги бак неберелерибизге кандай болуп калат, кандай кызмат аткара алат? Мына ушул боюнча биз жооп түйшөлүп издеп таба турган мезгил. Азыр заман интенсив багбанчылыкка өтүп атат. Интенсивдүү өнүгүп атат. Бул деген сөз баягы эле Wi-Fi. Зарылдык болуп атат. Зарылдык. Көрө акча табыш керек болуп атат. 1 гектар жерден мурдагы биздин ата-бабалар тиккен өрүктөн канча доход табасыздар? 1 гектар жерден канча доход табасыздар средний? Максимальный Средний, максималь, жосо минимум айтыңыз. средний 300 000 да. 300 000 бул менин оюмча максимум. 100 грамм. 100 000 табасыздарбы? 100 000 ашырда 200 000 средний. Мен көрүп, мен өзүм ушул Баткендин күйөө баласымын, Каламжайдамын. Менин билишимче сиздер өстүргөн өрүктөр Баткенде бүргөнгө караганда көп жамгыр жайт. Бир жагы клестериоз, какакимоз, котур, кызыл, чотур, курт жайт ичинде. Ушундай бар. Өрүңүздөрдүн жарымы майда. Экспортко жарабайт. Тура элеби? Жарымы сорттоп туруп иргеп таштайт. Азыр шалак өрүңүздөрдүн канча жарымын алып кетет экспортко? Жарым алып кетет. Ошол 1 гектар жерге өрүк тиккенсиздер. Бул классикалык өрүктөр. Мына четинде чашка формада 4 бутагы бар, өсүп кетет. Өсө берет, өсөт. Анан бул нерсени сиздер буто боюнча канчалык немесиздер билбейм. Арамыздарда бар жакшы бутагандар. Бул аны классикалык гана бутолор. Буто өзүнчө бир чоң илим. Бакты өстүргөн сугаруу бул дагы өзүнчө бир чоң илим. Мына ушундай кадрлар ар бир айылда болушу керек. Ар бир айылда бир түрк менен чектелип калбашыбыз керек. Бир специалистке байланып калбашыбыз керек. Ар бир багбан, ар бир фермер өзү специалист болушу керек келечекте. Сиздин 10 гектар жериңиз болсо, сиз ошол бактын агроному болушуңуз керек. Интенсив бакты азыр билесиздер, 1 гектар жерден кеминде 20 000, 30 000 каражат табат. Кызылкаяга Баткенге Ошко кетип атканда Үч Коргондун багын көрүп жүрөсүздөр да. Туугандардын багын көрөсүздөр да өткөндө. Кабазыңыздар келет да. Биз 100 000 сом өрүктөн кирешет табып атсак, алар миллион кирешет табып атат. Бизден онусу көп болуп атабы? Алардын кылып аткан иши интенсивдүү эмес, жөн гана классикалык бак. Бирок ал жерге туура көчөттү отургуза алган ошолорчу. Туура карай алып атат. Бир аз болсо дагы бизге караганда техникасы жакшыраак карап атат. Агротехникасын жакшыраак билет алар бизге караганда. Ошон үчүн ошондой жыйынтык болуп атат. Биздин жаштарыбыз кайга кетип атат? Баткенде азыр бүткөн баланын ою каякта болуп атат? Россияда. Чет мамлекет, туурабы? Сиздерге инвестиция кылайын деген ой барбы ошолордун? Жок да. Информация жок. Мисалы үчүн бул жактан киргенде канча даңгыраган немелер жатат? Жерлерибиз жатат. Буякка чыкканда канча жерлерибиз жатат? Келечекте бул 10 жылда сиздердин аракетиңиздер менен. Биз азыр мамлекет кылсын деген немеге өтүп калганбыз. Мамлекет сизге эчтеке кылып бербейт. Каражат жок дейбиз. Кеп каражатта эмес. Кеп каякта? Кептин бардыгы биздин билимсиздигибизде. Биз кыймылдабай атабыз. Биз тойлорго сарптайбыз. Өрүктөн түшкөн каражатты айтыңыздарчы, каяка сарптайсыздар? 100 000 түштү каяка? Эч жака. Жалаң расход. Туурабы? Жалаң расходко сарптайбыз да, кайраны ошол бакты өнүктүрүшкө ошол 200 000 беришке аракет кылбайбыз. Мен кыска эле сүйлөйүн. Убакытты негизи мен сиздерди угайын дегенмин. Достор, азыр мен негизги бак боюнча азыр мен гиласты көбүнчө азыр акцент коюп келатамын. Гилас боюнча аз-маз маалымат берип кетейин. Гилас бул барыңыздар билесиздер, өтө сүйүп жеген өсүмдүк. Анан баягы
чымчыктан корккан эгин эркбек деп анан бул чирип кетет, агып кетет, ай бул көл буюм анан мындай дейсиздер. Туурабы? Коркуп атабыз. Себеби көргөн эмеспиз, себеби атабыз андай немени бак боюнча маданиятı бизде жок буякта. Түшүнүк жок. Тажиктин баласы же өзбектин баласы жакын туугандар коркпой эле тигип атат го. Гектарлап тигип атат го. Азыр гилас боюнча менде жакшы бир маалыматтарым бар. Бул боюнча да кеңири бар. Эгер сиздерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, YouTube'тардан көрүп турсаңыздар болот. Багастыруу Кыргызстан каналы. Ошол каналга мен бүт тажрыйбаларымды бөлүшүп атам. Ошол жактан көрүңүздөр. KGB деген жакшы бир метод бар. UFO деген метод бар. TISA деген методдор бар. Бул бактардын интенсивдүү өнүктүрүү боюнча. Сиздердин өрүктү ошол формага салып койсо болот. Дагы кайта өстүрүп берип, бутак карып калат. Бутак мисалы үчүн өстү биринчи жылда өрүп берди. Кийинки жылда мөмө берди. 3-4 жылдан кийин мына бутакты дагы эле кармап отурасыздар. Бул кары бүттү уже. Бул жерде алмашуу жок. Карыган бутак. Мында майда-майда мөмөнү алып атасыздар дагы эле. Ошону дагы эле өмүр бою атам тиккен, энем тиккен деп кармап отурасыздар. Туура, ал көчөттүн өзөгү турганы менен үстүн алмаштырып турса болот да. Кандыктайбыз дейбиз дагы бир 10 жыл, 15 жылда бир түз уруп таштайбыз, туурабы? Түз уруп таштайбыз да. Кандыктайбыз деген сөзүбүз бар го. Анан берден чыгат, дагы кое беребиз, дагы жогондон кийин дагы урабыз. Бул жерде көбүрөөк бутак коюп туруп, алмаштырып туруп бутап турсак болот эле го. Алмаштырып туруп. Ошого мисалы үчүн бизде ошол билим жетишпей атпайбы? Мына ошонун билимдин аркасынан биз 500 миң же миллион киреше таба турган кирешени азайтып коюп атабыз да, аз болуп калып атат. Биздин багбанчылыктын өнүктүрүү ошол иш-чараларды мына биздин мамлекетибиз колго алыш керек. Колго ала турган мезгил келди. Себеби ошол союз мезгилдеги бардык ошол эски бактарды көрүп атасыздар, акыбал. Же менчикке өткөн эмес, же мамлекеттик эмес, ошол жерде кимибиз барсак барып ара менен барып аралап, каалагандай пайдаланып, 30 жылдан бери ошону жок кылып бердик да. Мына эми кайрадан ошол бактарды жандандырып, бак отургуза турган мезгил келди. Мен айтайын дегеним, азыр сиздер айтып атпайсыздар, бакты өстүрөбүз, гектарлап, мисалы бадам баягындай. Бизде мисалы мына Баткенде азыр бардыгыда өрүк бар да. Өрүк бар мисалы. Муну азыр биздин өрүктүн сыянасы бизге тажиктарга зависимый да. Тажиктар 500 ден 500 сатабыз, 100 сомдон 100 сом сатабыз. Обай койсоң малга жем кылып беребиз да мисалы да. Шуну кайерга сатабыз, кандай кылабыз, шуларды да бир мындай чоңдургон советте сунуш бериш керек. Сиздердин да билишимче азыр өкмөттөрдөн өкмөттө иштебеген, иштерде иштебеген мындай жеке адамдар экенсиздерчи. Питомникте иштегендер мурда шопур болгон. Анан бирөөсү завхоз болгон, бирөөсү да неме болгондо анан кийин питомник бузулуп кеткенден кийин бардыгы үйүндө питомник жасады да. Үйүндө питомник жасашты дагы анан ошол көчөттөрдү анан кийин сатууга чыгарышты. Сатууга чыгарып анан сатып башташты да. Анан ортодо ар кандай сортторду чыгарышты. Улап көрүштү, өрүктүн түрлөрүн чыгарышты, ар кандай неме. Анан ошолордон мөмө алынды да. Кээ-бириники кыйгыл, кычкыл болуп калды. Кээ-бирини ичи полный сетчатка деп коет да. Мына көлгө барсаңыздар, өрүктү жесеңиздер, өрүктүн ичинде кадимкидей сеткасы бар да. Жапайлашып кеткен да ичине. Отуруп улай берген. Агротехникалык эрежелерин сактаган эмес да, улоонун. Анан ошол сорттор бузулуп кеткен. Анан сиз мисалы үчүн быйыл өрүк отургузам деген оюңуз болсо, кадам жайга барасыз да, анан кийин өрүктү 70 сомдон 60 сомдон өрүк алып келип отургузуп коесуз. Ошону күтүп турасыз. Ол өсө коңшуңуз деле барып ошол жерден алат, башкасы деле бар. Анан силерде бир баягы түшүнүксүз бир өрүктөрдүн сорту пайда болот да, ошо калыптанып калат, анан базарчы келет да, мына Бекболот келет дагы. Мага өрүк керек дейт. Хорошо, кандай өрүк керек дейт? Ал сурашы мүмкүн да. Мага форалия деген өрүктөн мага бергилечи, ушундай көп алам дейт да. Форалия деген өрүк
Бұл итальянский сорт. Анан дүние жүзі таниды да бұны. Москвада да сатылады, Қазақстанның қағадағы келеді екен, аябай. Анан ичи желе деп қояды бұны. Ичи вареньяны қайнатқаннан кейін мында қылып көрсең, желе болып қалады ғой, помидорға ұқсайды. Джемге ұқсаған. Ошандай болады екен да оны. И өте өтімді екен. Біздің жерімізде алып келіп егеттір Польшада. Шакарпалак болып қалады екен, баяғыны жезең шунша 2-3 өрікте араң жейткенсің да, ширинлігіне. Ошоны сұрайды. Емелер сұрайды, ошоны көп алышады да. Анан біздің КамАЗдар барғандан кейін енем. Бірінші емелердікі тұрады екен. Азербайжандан барған, анан Молдовадан барған, анан барып Өзбекстандан, анан Тажикстандан, анан біздің КамАЗдар ең ақырында тұрады екен Москвада. Анан барып тұрғаннан кейін біздің неменің алманың сорты жоқ екен. Киргизский яблоки деп қояды екен. Общийде. Бұл жерде ящикте голдені дағы бар екен, превосход, крипсон, қызыл алма, сары алма, көк алма да өлі, зіміренге да өлі сата өреткен да. 25 рубль, 40 рубльден сатышады екен біздің алма. Жоқ, шылар барлығы жеке адамдар да өздері бизнесмендер. Бұны мемлекеттік деңгейде мысалы Россияның облысымен өйрік аппараты ақпарат деген еместер мысалы. Анан кейін немені сұрайды екен да, біздікілер барады екен дағы папка көтеріп алып барады да. Промышленный палаталарға барады, сөйлешкені барады. Барғаннан кейін, анан кейін бізден чоңдарға айтады екен да, біз сіздерден яблоки хотим купить дейді да. Сколько тонна десе? Бір неме заказ 5000 тонна екен. 5000 тонна бір түрде алма тауып бере албайды біз. Анан Борбор Азия бағбандар білімдігі азыр безілдеп атқан зимний сорттарға Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith отырғызылады деп атамыз да. Біреусі қызыл алма, біреусі сары алма, біреусі көк алма. Гренни Смиттен свойстволары, içindегі бағындай витаминдері, неменері бардығы Семиренкеге қарағанда 73%-ке көбірек. Шуншалық жақсы екен. Өзінің. Сибир шуншалық сүйіп жейді екен да бұл алманы. Ошоны көк алма болған жерлерге ошоны отырғызыш керек. Анан Golden Delicious. Францияда екілі түр алма бар да, Star Crimson менен Golden Delicious. Башқа алма киргизгені рұқсат берілген емес екен. Ектірмейді екен башқа алма. Екілі сорт екен. Дүние жүзіне французский алма кетеді екен. Біз ошо Golden Delicious, анан ошо Star Crimson'дың ордына біз Red Chief'ті таңдадық. Red Chief'тің жату мезгілі 9 ай жата береді холодильникте. Дың етпеген алмады. Лёшкасы тоже очень хороший. Емесі аэродинамикасы шундай емекен, жатқанда мындай плотно отырады екен дағы. Баяғы выемка мындай болып кетпейді екен да мындай пробойды. Мына ушул 3 алманы сунуштадық. Анан кейін летний алмадан біз сунуштап атабыз. Біздің мына мисалы үчүн бак алмаларды пышак бышкандан кейін оны сатпасаң, бір 10 күндүн ичинде баягы пахта болуп тургандан кейін жаман болуп жок болуп кетет да. А біз сунуштап аткан Эрле Женева менен Галамас деген алманы отырғыза турган болса, буну кышка да сактаса болот экен. Кооз өтпөй калса, холодильникке тыгып берет экенбиз. Это бул өтө чоң утуш да бул. Алма эккендери үчүн. Бул бир. Анан баягы заказ бергенде biz ошончо алманы топтоп бере албагандан кийин биз кандай биз базарга чыга алабыз? Мына бир эле Молдованын бир эле кичине эле жери бир районунда, мисалы үчүн 400 000, 500 000 тонна бир помологический немеде шартта өскөн алманы бере алат да. А биздин алманы холодильникке салабыз. 6, 7, 8, 10 түр алманы холодильникке салып атат. Шо холодильникте алма бири-бирин гартап салып атат. И айнып калып атат алма. А эгерде биз мисалы үчүн 2 же 3 алмага токтоло турган болсок, 3 секция болот дагы ошол жерде сактала берет. Ошон үчүн сорт тандоодо биз адашпашыбыз керек. Азыр мына эски өрүктөрдө биз бардыгын токтотуп туруп, мен өрүктүн 3 сортун сунуштап атам, ошол 3 сортко токтолушубуз керек. Бирөөсү эрте бышар ошол ананасовый абрикос, өрдөк тукумдап коет. Бул биринчи бышар. Экинчиси форалия. Форалия өрүгү какта болот, джемда болот, варенье бар жокко жарай берет. И дагы бир өрүк. Онун презентациясын өткөндө таштаганмын, группада көрдүңөрбү? Өрүк боюнча. Алма боюнча, карагат боюнча, слива боюнча,
бардық түрлерінен таштағанмын ушул сортторду заказ бергиле. Чоң фирмаларга звонить этип, мага конференция деген нак бергиле, Алмурут. Онун жанына апеллитил кылып туруп Вильямс бергиле. Мисалы үчүн 100 Вильямс ала турган болсоң, 10 апеллитил конференция алып туруп ошону отургузгун. Өрүк ала турган болсоң, апеллитилин алгын, анындагы. Апеллитили жок эч нерсе отургузбагыла. Мына ошол. Азыр сен берген суроого жооп, биз качан бир түрдөгү мөмөнү көбөйтөбүз, анан кардар келет. Ага чейин кардар келбейт. Мына Кытай бизден өрүк алам деп атат, коон алам деп атат, черешнябызды жеп калды. А ошого товар жеткирип бергени биз кыймылдашыбыз керек да. Onu kıyımından olur aydı otat. Kordiya var mı? Kordiya de otat. Balavoy 3 var de otağız. Kordiya var mı? Kordiyası. Balavoy 3 de otağız. Kordiya sura otat. Kordiya ne koyar? Der turu Kıtay sura otat Kordiya. Bigaro burlat sura otat. Lapet, Samet, Sifhart sura otat. Oşo 5 sorttu egi beri. Asıl yok Kodamcaydın nemenin 3 korkondun Balavoy'un satam deysin. Бұл бардық келген нәрселер, бұл Европадан келген нәрселердің бардығын мына жайылтып атабыз ғой. Бұлардың бардығын Қытай уже таныйды. О Европа менен қанша жылдан бері сода қылады. Bir Қытай алып келдік. Қытай келді, көрді. Бізден черешняны аябай жақтырды. Баяғыға біз 500 кило салып бердік. Алып барды, турецкий линия менен салдық эле барып чачылып, пачағы шығып барған екен. Болғаны bir емеге касага 15 тағы ошондой кокон гилас алайын деп жалдырап алып, ошону ос дейіп көріп, атасы сразу контракт түздү. Араванга 1 миллион канча доллар кетирип, баягы немени куруп берди. Сортировочный эмени. Жаккандык үчүн да бул. Келтирдик да биз ошону эмеге. Азыр аравандыктар жыргап атат. 280 сомдон сатышты кокон гиласты. Элестетсең 1 гектардан 40 тонна алсаң, bu 10 milyon сом акча болуп кетип атпайбы? Базары бар, биздин мөмөлөрдүн базары бар. Мына өзүбүздүн алманы биз сатабыз деп атат өзбектер, 20-30 сомдон. Кыргызстандын нокаттын алмасын алып жейбиз деп атат 100 сом, 150 сомдон. Себеби дегенде биздин мөмөнүн ширеси бар да. Биздин мөмөнүн башка бир мамлекеттерге караганда биздин мөмөнүн шунчалык башка немелерге салыштырганда биздин жерибиз, суубуз, бардыгыбыз мөмө жемишке өзү Алла Таала Кыргызстанды баг отургузганы берген экен. Биз ошону пайдаланышыбыз керек. А бизде эмне болуп атат? Бизде мына акем айткандай кадр вообще жок. Эртеге билбейм, мына абаларым эртеге карыса эмне кылабыз биз? Эмне кылабыз? Эч нерсе жок. Окуткан бир неме жок. Биз балдарыбыз бардыгыбыз эле тез мындай тез багындай пул таап, тез неме кылып жетише калсак, ошого бир өтүп алдык да, бир мындай созидать этип, акырын окуп, билим алып, мынтип өлкөмө жардам берем деген бир балдар жок болуп атат да. Мына мен силерден суранамын, туугандар, кичине каражатыңарды аябастан бир туугандарыңарды жөнөткүлө кичине балдарды. Бары окуп келсе, целый райондун, областтын проблемасын чече турган адам келет ошол жерден. Целый областтын көчөт боюнча проблемасын чечиш керек. Мына азыр мына Баткен областы боюнча жерлерде отургуза турган жерлер мен билбейм. Камында эле бир 500 миңби, балким 600 миңби гектар жерди бакылыш керек экен да. Ар бир гектарга 1000 көчөттөн эсептегиле канча каражат кетип калат онда? Биз Түркияга, Польшага, Германияга, Италияга канча акчабызды жедирип беребиз? Ушубуз керек балдарыбызды. Балдарыбыз бары окуп келиш керек. Ушуга мамлекет, ошол жерге меценаттар, ушундай фонддор бардыгы заинтересованный болуп ошол баланын окутуп келишибиз керек ошол жерден. Майли Түркияга барбасын, хотя бы Москвадан окуп келсин. Москвадан окуп келсе дагы көп нерсени решать эте турган адам келет да бизге. Кадр жок бизде. Чындыгында айтканда, мына менин өзүмдүн айылымда эски агрономдор барсам, Карликти келген дейт мурда дейт. 86, 87, 85 жылдары келген дейт. Ошондо Жерамини деген алма келген экен Молдовада. Ап келип анан кийин биздин айылыбыз жаңарыкка отургузушкан экен. Жерамини алмасы. Анан ушул алма 25 жыл жашайт деген экен да. 25. Азыр 30 канча жылдан бери ашып кетти. Ошол поликарлик алмалар до сих пор түшүм берип атат да. Бир түбү 100 килодан алма беришкен. Ошол Жераминилер. Путавай, ошо ойдоп коюп коюптур. Баягы
бир жөн эле мынандай штативке окшогон эле нерседе алма боло берет да, Куданын амири менен. Карасаң жыгач эле да, бага карасаң жалбырак деле аз чыгарат, бирок алма жыш алат экен да, ушунчалык. Мына үч коргондо бар. Детдомдун ичине кирсеңиздер, ошол жерде неме деген алма бар. Ошол Star Крипсонго окшогон тоже поликарбонат. Бул жерде бир 10 түптөй бар экен. Ошол банандын коробкасында ар бир түбүнөн 4төн тери болот. Банандын коробкасында ар бир түбүнөн. Бул деген 1 гектарга 1000 бата турган болсо 4000 банан коробкада алма чыгат деген сөз да бул. Баралына жеткен. Мына ушуга аракет кылышыбыз керек. Бизде азыр эми Борбор Азия багбандар билимдиги силерге жер бере албайт, силерге суу бере албайт, силерге көп нерсе бере албай атабыз. Кудай кааласа убакыт сааты келет, биз силерге Алла насип эте турган болсо, ошол илимдар адамдарды алып келип туруп, тынбай окууларды жүргүзүп, биз силерди мындай агартайлы деген немеде жүрөбүз да, консультативный характерде биздин жүргүзгөн иштерибиз. Бизде каражат жок, биз өзүбүздүн каражатыбыз менен келебиз бул жерге. Бул жерге келсек, мынау администрациянын чоңдору, эмелери, мисалы үчүн кокус эле бир депутат келип калса, мына залдын ичин толтуруп беришет. Паланова келиңиз, таваладан келиңиз деп эле бар жокту толтуруп, ошондо веселый кылып берет да. А биз азыр влияниябыз жок. Себеби дегенде биз никтобуз да булар үчүнчү. Биз жөн эле бир бекерчилер жүрөт, келди, кетти деген эмеде жүрөбүз да. Бирок Алла насип этсе, Кудай кааласа, бул дүйнөдө даражабыз паст. Майли. Буга эч эмес. Ар бир отургузган даракка Кудай кааласа шерикпиз иншалла. Биздин руководствону, биздин акыретибизди берсин, биз ошого аракет кылайлы. Эми туугандарым, капа болбоңуздар. Эгерде бир бизден каттык мындай сөздөр кетип калса, бир силерди көңүлүңөрдү ортуп койсок, үзүр сурайбыз. Аманчылыкта, жакшылыкта дагы көп ушундай эмелерде жолуксайлы. Буларга чоң рахмат. Элдин атынан, райондун атынан мен силерге рахмат айтып коеюн.